1418 күн. Бұл аралықта қалалар қирап, қыштақтары қырылып, қарапайым халық қиналып азап шекті. Бирок мекенчил инсандардын майтарылбас эрки биримдеги душмандын максатын талкалады. Быйыл улуу жеңишке 74 жыл толду. Бирок убакыт жеңиш себепкелерин арабыздан улам алып жатат. Өткөн жылы Ош шаарында 14 ардагер болгон болсо, быйыл арабызда алардын 7 гана калды. Андыктан өткөндөрдүн эмгегин эстеп, көзү терүү кезинде эбегейсиз эрдигин даңктап өтүү бүгүнкү муундун парзы болуп саналат. Станковай деген пулемет. 98 жаштагы Салимбай Артыков согуш жүргөн 4 жыл убакытта Канталанын очогуна жүргөнүн айтат. 70 килограммдык пулеметти алып майданда душманга каршы турган. Бул убакытта денесинен 5 ирет жара аталган. Кезинде ал жараттары бүтөлгөн. Бирок аксакалдын жүрөгүндө согуш таласынан калган айыккы соору бар. Soğuş kaçadan kıyılar ketken 20 milyon değil. 40 milyon değil kırgın beri. 20 de bu. 40 milyon adam soğuktan öldü. 40 milyon açlıktan öldü. Açlık adam derken kırılıp kaldı. Ben soğuktan geldiğinde yüzümde avukatım soğuk. Hep de avukatım. Салимбай ата учурда 16 уул кыздын атасы, 80 неберелүү, 130 чеберелүү болгон, 5 кыбыраны көрүүгө да насип кылган. Бүгүнкү күндө алардын шыңгыр күлкүсүнө бөлөнүп бактылуу каарылыктын доорун сүрүүдө. Аксакал согуш жүргөн талаада Советтер Союзунун Кызыл Жылдыз орденин алган. Бул ордендин да өзүнчө чоң мааниси бар дейт. Буну бакыл пулеметчикти 339 полкто бөлүп туруп окутуп атканда пулеметти таштап кете турган болсоң атыга өкүм деп кол койдуруп алган экен. Себеп таштап кетсең деле өлөсүң дейт, адан алып калгансаң деле өлөсүң дейт. Бир жолу ошол эме болгондо согуш учурунда жанымдагы адамдар баары өлүп калып, көбү качып дейт. Окопто жалгыз мен калып калгам дейт. Себеп 75 килограммды көтөрүп качышта бар дейт. Анан телевизордо, кинолордо карап туруп жинигел өчүр дейт. Bunday olgun emес deyip. Sebep ölüp kalgan nemistин emelerin soldatlarının giygenin görürsöң bizim kamelerinde giymemiz. Kolunda saatı жок эле deyip. Nandın bir uşağın düşürбөгүлө deyip. Dayım çay götürganızda nandı karmap sardan кеткен nandı bir жолу ölüp koyup. Себеп biz ушунданга ушунча зар болгонбуз дейт да. Согуштан келсем дагы ушунча ачкачылык адамдар үйүндө bir туган бала чаканынан ölүп калыптыр дейт. Айылга келсем дейт. Дайым той топурда атам төрүбүздө жүрөт, атам менен сыймыктанабыз. Салам алейкум. Кандай саба? Жакшысызбы? Быйыл Салимбай ата өңдүү ардагерлер камсыздаган улуу жеңишке 74 жыл толду. Бирок убакыт ардагерлерди улам арабыздан алып жатат. Өткөн жылы Ош шаарында 14 ардагер болгон болсо, бул жылы 7 гана калды. Бүгүн жергиликтүү бийлик аларды майрамалды куттуктап акчалай жардамын беришти. 9 майга карата өзүбүздүн шаардык жергиликтүү казынабыздан 270 миң сом акча каражат карадык. Анын ичинен 10 миң сомдон согуш ардагерлерине, 19 тылабектерге, анан баалуу белектерге деп дайыма бул кишилер менен колдоого алып сыймыктанып келебиз. Шаар боюнча азыр бүт өзүбүздүн коллективдер, коллегалар бөлүнүп куттуктаганы кетти. Буйруса эртең 9 май күнү бул аксакалдар менен ошол чогуу парадка барабыз. Тарых трагедиясына айланган бул согушта планетада 57 миллиондой күнөөсүз өмүрлөр кыйылса, Совет эли 27 миллиондон ашуун адамын жоготкон. Түрдүү кыйынчылыктар, кыйроолордо өткөн 1418 күндөн кийин гана Совет эли жеңишке жетишип тынчтык орногон. Арадан канча жыл өтсө да жоокерлер унутулбайт жана алардын эрдиги түбөлүк сакталат. Гүлзада Төрөбекова, Адлет Нышанбаев, Нур Ньюс.